Саламатсыздарбы? Эфирде экономика маалымат аналитика бөлүгү. Туристик сезонунун башталышында конокторду тосууга даярдыктар кандай? Негизги маселелер жана аларга кандай чечимдер керек? Бул жөнүндө бүгүн маек курабыз. 2010 жылы Кыргызстан 3 миллиондон ашуун чет элдик жаран кирип чыккан. Бул 12 жылга салыштырмалуу 20% жогору. 2010 жылы туризмден түшкөн киреше 560 миллион долларды түзүп, 12 жылга караганда 2 эсе өскөн. Эл аралык абройлуу Globe Spot туристик тобунун сапар кылууга сунушталган өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстан 3-чү орунду ээлеген. Мындай ийгиликтерге эмне себеп болду? Бул жөнүндө туризм департаментинин башчысы Максат Чакиев менен маек курдук. 2010 жылдын жыйынтыгы туризм тармагында абдан эле жакшы жыйынтыктар менен бүттү. Себеп дегенде туристтердин агымында саны көбөйдү. Ошондой эле биздин жанагы туристтик жактан кызмат көрсөткүчтөр көбөйдү. Ошондой эле жанагы салык түрүндө келген биздин мамлекетибизге кирешибиз 1% өстү. Мына ошондой эле айтып кетсек, жанагы 2012 жылы визасыз режим киргенден бери бизге ушул 2013 жылы 2012-ге караганда келген туристтердин саны, ушул жана визасыз мамлекетке киргизген режим мамлекеттерден келген турист саны 20 миллион ашуун көп келди. Биз муну менен айта алабыз, ушул биздин туризм тармагы жанагы улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясында көрсөтүлгөн негизги тармактардын бири экенин далилдеди. Ошол менен бирге бир топ тез арада чечилчү маселелер да бар. Эң орчундуу маселелерибиздин бири бул дагы эле болсо элибиздин кылган конокко мамилеси. Биз 90 жылдан бери айтып келатабыз, элибиздин меймандосчулугу бар, конокко жакшы кең пейилдиги бар. Бирок мамлекеттин өкүлдөрү ошол үйүндө кылган меймандосчулукту мамлекеттик кызмат учурунда кылышпайт деп. Мына чек арадан болобу, бажы контролунан болобу, же болбосо көчөдө турган ГАИ болобу, же болбосо деги эле көчөдөн басып жүргөн чет мамлекеттиктердин өкүлдөрүнө кылган мамлекеттин мамилесиндей кабыл алынат да. Ошондуктан биз дале болсо ал маселени толук бойдон чечип бүтпөдүк. Биздин мамлекеттик деңгээлде мамлекет өкүлдөрүбүз конокторго, туристтерге меймандосчулук мамилесин жылмаюу менен сунуштаганына дале толук бойдон күбө боло элекпиз. Айтылган көйгөйлөр туризм сектору гана эмес, жалпы эле экономикабызга таандык. Эң актуалдуу проблемалардын бири бул туристтердин коопсуздугу. Чет өлкөлүк жарандар көп учурда укук коргоо органдары тарабынан каракчылык же акча өндүрүү башка кылмыштарга дуушар болууда. Жакында эле Свердловск РОВД тарабынан бир топ чет элдиктер опузалоо жана каракчылыкка туш болгону ачыкталып, тергөө иштери жүрүүдө. Мындай көрүнүштөр өлкөдө жарандардын коопсуздугу начар абалда экенин жана укук коргоо органдары чыныгы реформага дагы эле муктаж экендигин белгилейт. Жергиликтүү элде эле кээ бир учурларда ушу айылдык балдар конокторго мамилени орой кылып коюшат деген көп угулбаса дагы, бирок чанда угулуп калып атат. Ошонун баарын таза жоюшубуз керек да. Үчүнчүсү бул биздин дале болсо конкуренттүү шартыбыздын кеңейиши талап кылынууда да. Мисалы, көлдөгү шарттар жакшы болуп келатканы менен дале болсо жетиштүү эмес. Эмнеге? Анткени көп жерлер толук бойдон ошо кардарларга кызмат кыла элек. Эмнеге дегенде, көп жерлер көмүскө бөлүнүп, көмүскө ээленип калган. Ал көмүскө бөлүнгөн ээленген жерлер жылдан жылга жататтагы иш кылбай атат. Анын баардыгы тең эл үчүн, кардар үчүн, рынок үчүн иш кылышы үчүн анын баары таза жол менен элге менчиктештирилсе болот эле да. Биз бүгүн талап кылып аткан өкмөттөн ачык асман саясаты. 2 жыл мурда биз ал кезде Жомарт Оторбаев биринчи вице-премьер-министр эле, ошол кезде ал киши дагы колдогон ачык асман саясаты бул биздин өлкөгө керек нерсе деп. Анткени биздин чоң авиакомпанияларыбыз болбогондон кийин биз жергиликтүү кызматты сунушташыбыз керек дагы. Анан кийин алыстан бизге келип башка жакка учуп кетүүгө кызыктар болгон авиакомпанияларга жол ачып беришибиз керек. Анын аркасынан биз бул жердеги транзиттик потенциалыбызды кеңири пайдалана алабыз деген биздин ушундай прагматикалык сунушубуз. Аны көп эле адистер колдоп атат. Бирок кызыктар болгон кээ бир өз кызыкчылыгын колдогон ведомстволук жана министрлик дагы каршылык бар. Туризм тармагы акыркы жылдары бир топ жарандарыбызды кедейликтен арылтып, күнүмдүк кирешелерин камсыз кылууда.
География жагынан ыңгайсыз жайгашканыбыз менен өлкөбүздүн сулуу жаратылышы, ыйык тоолору жана касиеттүү су көлүбүз Кыргызстанды эл аралык деңгээлдеги туристтик меккага айлантууга толук кудуреттүү. Ал үчүн биз Кыргызстанды ачык, меймандос, демократиялык, ошол эле убакта мыйзамдуу жана жарандык укуктар катуу сакталган өлкө катары көргөзүшүбүз керек. Мен ойлойм, ушул быйыл Кудай буйруса биздин жергиликтүү элдин мындай айтканда түшүнүгү ушу туризм тармагына ушу жайкы убакыттын туристтик мааниси өтө бийик экенин түшүнүп туруп, мындай айтканда социалдык жана андай саясий кырдаалга мындай айтканда алынбай, аларга мындай айтканда сабырдуулук кылып өткөрсө, ушу мен ойлойм жайкы биздин быйылкы жыйынтыгыбыз бир топ жогору болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен Азамат Акелеев болду. Саламатта калыңыздар.